Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, Алтын Доордун асыл адамдары. Күнүгө жаңы энергиялар түшүп, күнүгө жаңы өзгөрүүлөр болуп атат жерде. Сезгендер сезип атат, сезбегендер сезбей жатат. Күнүгө аяндар түшүп атат. Бүгүн дагы Котордодо отурам. Бакыт байке менен маек курайлы деп. Бирок аяндарга өтүштөн мурун мен байкеге бир 2-3 башка суроом бар. Бакыт байке. Арбаңыздар. Кандайсыз, жакшысызбы? Кутман элим. Бакыт байке, мен сизге бүгүн берейин деген суроом. Ички дүйнө, сырткы дүйнө деген эмне? Анан бул экөөнү кантип бириктиребиз? Ушу ички дүйнөбүз менен тышкы дүйнөбүздө байланыш болбой жатканынан бизде ушу өзгөрүүлөр азыр болбой атканы ошодонбу деп да ойлоп атам да. Анан ички дүйнө, сырткы дүйнө жөнүндө айтып, ички дүйнөдөгү касиеттерди кантип ачыш керек? Ошолор жөнүндө маек коюп койбойсузбу бүгүн? Ошо келип калдыкпы? Ошо ички дүйнө менен сырткы дүйнөнү биле турган убакытта келип калды окшойт. Ички дүйнө деген бул мен өрөкө сөз менен айтканда Кудайдын дүйнөсү деп койсок болот. Ички дүйнөнү жан дүйнө деп атпайлыбы? Жандын дүйнөсү болгондой бул Кудайдын дүйнөсү деп койсок болот да. Ичибиздеги. Да, ички дүйнөдөгү. Ички дүйнөгө баардык аалам байланышып турат да. Мисалы бизде сезим, туюм дегендерди айтып атпайлыбы? Ушулардын баары адамдын ички дүйнөсүндө жайгашкан да. Ошондуктан ички дүйнө менен тышкы дүйнөнүн байланышы учурда мындай, кандай десем, учурда аябай так байланышпай атат. Себеп дегенде адам сырткы дүйнөнү, көргөн дүйнөнү ички дүйнөгө салып, ички дүйнөнүн өзүн мындай айтканда ишке киргизбей жатат да. Эгерде адам ички дүйнөгө баардык сырттагы дүйнөнү ички дүйнөгө салып карай турган болсо, анда адамдын ички дүйнөсүнүн ушунчалык кооздугу, тазалыгы менен сырткы дүйнө өзгөрө бермек да. Баардык нерсени өзгөртүп аткан ички дүйнө болот да. Эгер адамдын ички дүйнөсү тазалык болсун, арулук болсун деп атпайлыбы? Ошол нерсени адамдын ичинде ошондой тазалык, арулук болсо, же болбосо жан дүйнөсүн бир кандайдыр гүлдөтүп кармаган болсо, адамдын сырткы дүйнөсү гүлдөп кетет. Мисалы, жокто мындай эле сөз менен айтканда, бейиш деп коебуз эмеспи? Бейишти дегенде биз бейишти элестете алабыз да. Кандай дүйнө экенинчи? Эгерде ошол бейиш дүйнөнү чындап эле биз ичке салган болсок, бейиш дүйнөгө ылайыктуу кылып өзүбүздүн жан дүйнөбүздү ошол бейиште кармаган болсок, биздин сырткы дүйнөбүз сөзсүз бейишке айланып кетет. Баары биздин ички дүйнөбүзгө байланыштуу өзгөрүлмөсүчө. Бирок биз аны ички дүйнөнү өзгөртпөй жатабыз. Биз сырткы дүйнөгө эле байланып, көздүн көргөнү менен, колдун кармаганы менен, укканыбыз менен жашап калдык да. Ошон үчүн биздин аң сезимдер кыска болуп калып атат. Кыска болуп калгандыктан биз көп нерсени жаза албай жатабыз. Өзгөртө албай да жатабыз. Эмесе эгер элдин аң сезими ички дүйнөсүнө бурулган болсо, ички дүйнөсү менен ар ким иштеген болсо, укмуштай керемет жашоо келмек. Бирок биз бүгүнкү күндө сырткы дүйнө эмес, ички дүйнө менен иштөө жыштыгына өтүп баратабыз. Жаңы келе аткан жыштыктар деп айтылып атпайлыбы? Ошол жыштыктын баары ошол биздин ички дүйнө. Мындай айтканда Кудайдын дүйнөсүнө биригип аткан учурубуз да. Неме айтып коюшат го негизичи, бул бүгүнкү күндөгү сырткы дүйнөбүз, бул биздин ички дүйнөбүздүн көлөкөсү. Мына сиз деле айтып атпайсызбы? Ошондо анда бүгүнкү жашоо кандай болуп калды? Мына бүгүнкү жашоо болуп аткан коррупция, болуп аткан могу пандемия, элдердин моундай кыйын турмуштары, ушул нерселердин баардыгы анда биздин сырткы дүйнөбүз болуп атпайбы? Бул биздин ички дүйнөбүздүн көлөкөсү болуп атыр да ошондо отражениясы. Туптуура азыркы учурда биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздү оңдоого же тазалоого
арулоого көңүл бурган жокпуз да. Анан ошон үчүн адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндө эки күч жашайт да. Бирөө ушу жан дүйнөнүн ушунчалык мээрим сүйүүсү менен ушунчалык бейишти алып жүргөн жашоо болсо, ошол эле экинчиси ошол жашообузга биздин оюбуз менен киргизип алган терс күчтөр да. Биз ошолордун да кызматын жасап калып атабыз да. А вообще мына ичибиздеги терс күчтөр деген эмне? Ичтеги терс күч, кара күч деп коет го. Ошолор негизи эмне? Ошону түшүндүрүп бериңизчи. Негизи нерсе бул адамзатты өзүүгө, алдыга жетелөөгө түшүрүлгөн карама каршы күч. Так, бул каяктан түшүрүлгөн карама каршы күч? Экөө тең Кудайдан келген. Эки күчтен Кудайдан адамдардын бири-бирине түрткү болмоюнча, бири-бирине көрсөтмөйүнчө, жол көрсөтмөйүнчө ошол чыгыш кыйын болуп атат да. Ошондуктан биз ал эки күчтү пайдаланып отуруп, ошонун негизинде өсүүдүн үстүндө болуп, өсүүдөн өзүбүз ошол тажрыйба топтоп, ак менен караны ажыратып, анан өсүш керек да. Ошол доорго биз келип такалдык. Себеп дегенде ошол бизде жашап аткан ички дүйнөбүздөгү ак кара дүйнөнүн карасын, мындайча айтканда, өзүнүн кызматын бүтүп, азыр арууланып, алар деле биз менен кошо аруу дүйнөгө өтүп бара жатат да. Мен бир сонун бир китеп уктум да, аудио книга. Азыр окуганга деле убакыт жок го. Баң сизге айтпадым беле, Сатан деген бир сонун китепти угуп атам депчи. Ошол китепте ушинтип айтылат экен да. Кара күчтөрдү, ошо кара күч жөнүндө экен да, ошол эго депчи. Вообще эго деген ошондо кандай болуп калды? Эго деген өзү эмне? Мисалы, биз өсүш үчүн кандай сен адам бол, сен жакшысың, сен мындай бас, сен мындай тур, мындай сүйлө деген нерсе бар да. Ошол нерсени биз ичибизде бага алганбыз да. Ошол үчүн биз дайыма өзүбүздү көтөрүп жүрөбүз. Ичкиде ошо менсинүү сыяктуу да. Ар бир кылган ишибизде бул антпесек да, ал нерсени биз да убагында колдонбосок, бизде өсүү болмок эмес да. Ошол үчүн биз убагында аларды пайдаланып, улам өсүүнүн үстүндө келип отуруп, качан биздин аң сезимибиз кеңейип, улуу нерсени түшүнө баштаганда, биз акырындап ошол эгоду биз өзүмчүлүктөн чыга баштайбыз да. Жеңиш керек сен? Жеңет да. Мисалы, кечээ эле экөөбүз өткөн сабактарда түшүндүрмө бербек белгечи. Элдин баары тең жашаш керек деп. Бул Кудайдын теңдигинде, теңирдин теңдигинде жашаш керек. Эгерде биздин элдин ичинде тең жашабасак, кайра эле бизде ошондой жанагы тиги бай, бул кедей, анда бар, менде жок деген ошол эго постоянно жашап калат да. Ошол үчүн азыр бизден акырындап бул энергетиканы алып атат. Адам бирдей тегиздик өтүп баратат да. Ошондо анда бизде моундай терс мүнөздөр болбойт. Көрө албастык деген, же болбосо өзүмчүлдүк деген нерселердин баары алынып салат да. Адам бирдей ойдо, бирдей энергетикада жашап калат да. Биз ошого кирип баратабыз. Сон. Ошол жерде ошол китепти окуп ошону түшүндүм да. Мурун эго дегенде деле жакшы түшүнбөптүрмүн. Көрсө ошо ичибизде кара күч экен да бул, Кара күч, мына бүгүн кара күч керекпи, керек эмеспи деген суроо туулат да бизгечи. Азыр биз кара күчтү өзүбүздөн алып салсак, мейли ошол эгонун терс күчтү алып салган болсок, анда биз эртең тепселенип калабыз да, пока биз өсүп жетилекпиз. Анткени бирөөгө жооп айтыш керек да, бирөө сени кандай кылып атат. Ошон үчүн азыркы жаңы илимдин негизинде биз азыр кара күчтү өзүбүздөн басканга аракет кылыш керек да. Алып сала албасак да аны басып турушубуз керек да. Өзүбүз көзөмөл алып, бул туура эмес сүйлөгөнүм деп аны улам биз баскан сайын анын күчү кете баштайт да, адамдачы. Алар акырын алар өздөрү адамды таштоого туура келет да. Сонун айттыңыз. Ошо биз точно сиз айткан нерсени окудум да, эбечи. Анан деп эле эми ошол жөнүндө түшүнүк келди да магачы. Анан эми мынагу ички дүйнөбүздөгү касиеттерди кантип ачышыбыз керек? Касиет деген сөздү өткөндө түшүндүргөнбүз,
касиет деген эмне депчи. Касиет деген бул нур, кубат. Ошо кубаттын күчү өлчөмү. Мисалы сиздин азыркы касиетиңиз буну тартып атпайсызбы? Эгер ошол тартып аткан касиетиңиз күчтүү болсо, анда сиз ушул передачаны сиздин күчүңүз менен элге жетип, же болбосо сизден касиеттин күчү менен алган эл бат ойгонуп, же болбосо бат түшүнүп алат да. Эгер касиетиңиз иштебесе, же болбосо касиетиңиз алсыз болсо, сиз буну жеткире албайсыз. Муну журналист болсом жеткизе алмакмын да, ана журналист. Жок, ага деле карабайт, касиеттин күчү ой менен деле белип коет, сөз менен деле белип коет. Бир эле сөздүн кубаты менен миңдеген элдин аң сезимине кире алган болот да, кубат бере алган болот да. Ушул сыяктуу да касиет эми ошол, мисалы суудун деле касиети, темирдин деле касиети деп биз ошонун кубатын баалап атпайлыбы? Темир мындай кубатса, касиети күчтүү деп, суунун кубаты мындай деп баалап атпайлыбы? Өлчөмүнчү ошондой эле касиет. Ар бир адамда бул Опыт эмеспи бул? нур кубат да, я. Бул опыт эмеспи? Жок, бул опыт эмес. Адам өзүндөгү кубат канчалык күчтүү. Жана двигательдерди салыштырабызбы? 0,8 киловатт мынча киловатт берет, ана 5000 киловатт мынча киловатт берет деп ошолорду биз күчүнө жараша баалайбыз да. Мына ошол сыяктуу касиет деген күч кубат да. Эми ар бир адамда деле ушундай касиеттер бар болсо, ошол касиетти кантип ачышыбыз керек? Касиетти ачыш үчүн ар бир нерсеге өзүң кадам ташташың керек да. Кадам ташташ керек, Ар бир нерсеге. Мисалы адамда бир эле касиети бар, ошол касиеттин түрү болгон 1000 түркүн мүмкүнчүлүктөр бар, ачылар. Аны биз жөндөмдүүлүктөр дейбиз, талант дейбиз, алар ачыла элек да. Ошону адам өзүнөн ачыш үчүн адамда сөзсүз аң сезим бир кандайдыр бийиктеп, кенеңдеп, анан кийин кеңдикке жетип, анан көп энергетиканы өзүнө тартып, ошонун эркесине ачылыш керек да. Мисалы, ырчы болбой туруп, ырчы болгондор болот. Кантип? Себеп дегенде, ырчы касиет менен жаралгандардын көбү ата тегиден келаткан касиеттерди кошо алып түшүп атпайбы жергечи? Ал эми сиз албай түштүңүз, например. Сиз албай түшкөн үчүн сиз бүгүн ырчы эмессиз. Анткени сизде мындай нерсе сиңип калган. Мен атамда жок, ата энемде, чоң аталарымда жок нерсе. Биз ырчы эмеспиз дегендейчи. Сен көп болсо аяктагы бир 7 атаңдан бери билерсиң. А сен аяктагы 70 000 атаңды биле албайсың да. Баарысы генетик көбөйүп кеткенбиз да. Мына ошол жактагы касиеттер сиз кармап, качан сиз ошого ынтызар болуп, ошо жөндөмдү ача баштаганда сиз сөзсүз ырдай баштайсыз. Эгер ырчыны кааласаң, ушталып кыла баштайсыз. Кызык десе, мына мисалы мен өзүмдү алып көрөйүн да. Албетте мен жумуштарда иштеп жүрдүм, анан мен жумушта иштеп жүргөндө мен бул нерсени түшүнгөн эмесмин. Бир күнү мени сен жазасың деп бирөө айтты да, алардын көрүнүш менен көрсө керек. Вай, мен жазбайм, сен жаңылып калдың. Биздин тукумумда эч ким жазбайт. Деп ушундай небеден бирок ойлоп коюп, неге? Кийин анан жаза баштадым. Албетте биринчисинде унутуп калыптым, жазганды деле адам унутуп калат экен да. Анда унутуп калыптым, анан бара-бара анан кайра өзүнөн өзү ой келип эле баягы токтоп эле өзүңдөн оюңду өзүң жазып эле анан жаза баштайт экенсиң да. Баары эле окшошуп калат экен, баары эле коюлушуп калат экен да. Өзүнөн өзүчү. Даже өзүң окуп алып, өзүм жаздымбы буну, же бирөө жаздырды дегенде ойлор пайда болуп калат экен да. Эми карасаңыз, азыр мына сөзүңүздөн айтып атам да кайрачы. Касиет деген эмне, жөндөмдүүлүк деген эмне, талант деген эмне? Бардыгы бир мааниде эмес да, туурабы? Жок, бир мааниде эмес. Мисалы, талант деген нерсени биз ошол Кудайдан келди деп коюшат да. Талант кош бийликти каалабайт деп коет. Мисалы, ырчы кишини талант дейбиз да. Таланттуу дейбизби? Ал ошо таланттуу ырчы кишиге сен аны ырдаба десең деле ал түбүндө бар да, ал ырдаш керек. Үйүндө кыңылдап ырдайбы, туалеттеби, кайык ортодо жүрүп кыңылдап ырдаш керек да. Аны эч кандай мисалы жердеги неме менен баса албайсың. Ал талант. Бул Кудайдан келген нерсени эч ким башкара албайт деген сөз да. Талант, жөндөмдүүлүк баары Кудайдан келген нерселер да. Эми касиет деле Кудайдан келип атпайбы? Касиетти биз ошондой баалап атабыз, бирок касиет деген мындай бааланып келгенде касиет бул
адамдагы кубат болот атпайбы, ар бир нерсенин өзүнүн кубатын көрсөтүп атпайбы. Суунун кубаты, ошол десең ырдаган ырдын касиети, же сүйлөгөн сөзүңдүн касиети, ошонун баары кубат болуп атпайбы кайдычы. Кубаты болуп атат да. Биз шуну жакшы түшүнө албай чайдалып калат окшойт бу касиет. Касиет десе эле баары бирдеке асынып алып эле байланып алып эле анан кокуйноону кылат деген андай эмес. Касиет, кубат, өлчөм. Баардык нерсе өлчөмүп турат да. Өзүнүн өлчөмү бар, күчү бар, кубаты бар. Мен кубат десе, например, мен энергия деп түшүнүп атам да азырчы. Энергия, касиетиң деле энергия да. Бар эле чынында энергия. Энергия дей турган болсок, но берилип аткан сүйлөгөн сөзүбүз, кыймыл аракетибиз бар энергия. Ооба. Значит, жөндөмдүүлүк деген? Жөндөмдүүлүк ошол эле касиет деп атпайлы, ошол эле касиет сыяктуу энергетиканын мындайча кандайча жанагы бөдөнөнү сойсо да казапчы сойсун дегендейчи, ошонун ыкмасын билген, ошого жөндөмдүүлүгү жеткен нерселер да. Жөндөмдүүлүк да ошол эмнени кылса да өзүнө жарашып жасай берген. Көзүн таап алган, Мисалы, кыргыздарга жаңы машиналарды алып келип оңдотуп баштаганда тиги жалаң орустар оңдошуп билчиң беле? Элдин баары эле орустарга барып көрсөтчү да, кыргыздар кыла албайт дегендейчи. Анткени кыргыздарда андай жөндөмдүүлүк чынында эле жок болчу да, ачкан изденген эмес. Анан кийин кыргыздар андай жөндөмдүүлүктү өзүнөн ачып алды эле, орустардын бектеп алып калды да. Муш нерселерди ойлоп чыгарып, машиналарды оңдой баштады. Ошол сыяктуу эле да. Адамдачы ачылып кете берет да жөндөмдүүлүк. Иштеген ишинен, алган тажрыйбасынан. Демек талант деле ачылат, жөндөмдүүлүк деле ачылат, касиет деле ачылат получается, Получается, башта ошондой. Баары ачылыштан да, өсүүдөн да. Ар бир нерсенин өз үстүнөн. Эми мына карасаңыз, биздин тышкы жашообуздун баардыгы, сырткы жашообуздун баары биздин ички дүйнөбүздүн отражениясы болуп атпайбы? Чагылдырып атат, Эми ошондо бул экөөнү кантип бириктириш керек? Элдерге кичине эме берип койбойсузбу? Направление. Азыркы кезде баары эле элдер ойгонуп калды да. Ооба да. Мисалы деп ойлоп атабыз эми. Баары эле позитив сүйлөгүлө, позитив ойдо болгула деген нерсе аябай эле жайылып атпайбы? Бул абдан туура нерсе да. Бул ошол ой сендеги тышкы, ички дүйнөнүн баарын теңдеп иштөөчү нерсе курал да. Эгерде адамдын ички дүйнөсү ошончолук таза болсо, ал сырткы дүйнөсүнө чача баштайт. Бул сырткы дүйнөнүн отражение болуп, кайра өзүнө келет, кайра элге келет. Ошентип эле бири-бирине нур болуп калат да, жарык болуп. Демек, позитивный эле мышление, элдерге эле ошону айтат. Азыр бирок мына элдердин ойгонуп атканы, мына өздөрүнүн эле позитивный болуп баштаган, мына түшүп аткан энергиянын эле негизинде болуп атат да. Азыркы түшүп аткан энергиянын баары эски энергия деп коет, эскини жок кылып атат да. Ошол биз жаман ойлогон ойлор, нерселердин баары акырындап өзүнүн күч кубатын жана андай касиетин жоготуп, алардын баары ошол позитив жакка ооп баратат да. Канчалык биз ошол эл арасында позитив ойлор же болбосо жакшы ойлордун баары топтолгон сайын анын энергетикасы күчөйт да. Анын ошонун аурасы деп коебузбу, же талаасы, талаасы күчөгөн дейин. Ошого кирип алып элдин баары оңолуп кете берет. Ошо энергиянын негизи, өзүнүн негизи, таасиринин негизинде баары оңолуп кете берет да. Баягы бекен айтып кетти жанагы, бир кумалак бир карым майды булгаптыр деген сөз бар эмес кыргыздачы. Ошон үчүн эгер элдердин арасында ошондой ойдо, жаман ойдогу кишилер болсо, чын эле ошо бир кумалакты, бир карым майды бир кумалак бушкан сыяктуу ошол адамдардын энергетикасы ошо тегерен бар бузуп салат да. Мына ушунун баары акырындап жок болуп атат, адамдардын түшүнүгү бийикке жетип атат, өздөрү ошол ак менен караны тааный баштады. Ошондуктан ойлойм, бул жакын арада чечүүчү нерсе. Бул чечилип кетсе, буга согуш да токтойт, оору да токтойт, баардык жаман нерсе токтойт да. Жана азыр коррупция менен күрөшөбүз деп баарыбызды албастап атпайлы? Жок, коррупцияң да токтойт. Бүгүн дагы интернеттен бир сонун немени угуп келдим да. Именно ошо бүгүн түшүп аткан энергиялар уже элдердин багы эме деп коет го, эми орустар, кыргыздарда кандай деп коет, потребительский эмне деп коет ошону. Ошону жок кылып атат дейт да адамдагы.
потребитель. Биз, например, рекламаны деле көрүп алып чуркап бара берет эмеспизби? Бул ошол нерселердин баардыгы кетип атат адамда. Даже тамакка деле муктаждык кетип атат. Мурункудай болуп алдым жуттум болбой элдердин жан дүйнөсү уже тынчый баштады деген нерсени угуп келдим да менчи. Бул угуп эле келсең сен күнүгө эле жашоогуңан көрүп эле жүрсүң болуш керек. Мен чын айтканда мен өзүм жашоомдо көрүп жүрөм да. Илгери бир билесиңерби таластар Гүлчатайда аябай сүйөбүз да. Мисалы бир полтнос деп коебуз деген. Ошого камырап келсе жалгыз өзүбүз эле жеп койгон күндөр болчу да. Ошонун баары өзүнөн өзү ошол муктаждыктан жабылып баратат да. Адамдар кичине кош тийген сайын эле ток боло баштайт. Себеп дегенде адамдын ички дүйнөсү ошол энергияга толуп эле керектүү калорияны керек болсо жутуп аткан абасынан деле, суудан деле, сөздөн деле ала баштады да адамдар. Ошон үчүн бул муктаждыктардан чыгып баратат. Өздөрүн чыгат. Бул эми акыры келип туруп такыр эле чыкканда биз керек болсо кийимге да муктаж болбой калабыз. Себептен ошо кийимибизде өзүбүздүн жанагы талант же болбосо жөндөмдөрүбүзгө жараша өзүнөн өзү эле нур көйнөк кийилип калат да, нурдан көйнөк кийип калабыз да. Мисалы сиздики жашыл нурга ылайык келсе, сиз жапжашыл көйнөк кийип каласыз. Биз кызыл болсо кызыл нур кийип ушундай болуп адамдар аймаланып калат да. Бул жомок жашоо качан келген жатат эми Бакбек? Бунун старты ушул сентябрдын 20-сынан башталат. Быйыл элеби? Быйыл эле ошондой нур көйнөктөрдү кийесизби? Жок, нур көйнөктөрдү кийип. Старты башталат деп биз аян менен да алганбыз, илим боюнча да бар. 25-жылга чейин биринчи этап өтөт, мындай чыккандачы. Улам бул күчтөнөт да, улам өзүнүн күчүн канча отурган сайын, канча сиңген сайын бул реализация этет да өзүнүн энергетикасынчы. Ошентип мен ойлойм где-то бир 30-жылдарда кийип калса керек. Себеп дегенде биз билген илим боюнча 28-жылы адамдар бул атмосферада жашай албай калат. Значит 28-жылга чейин жерде аябай тазаланып болот экен да? Эгер ошондой болсо, биз пирамидаларды салышка туура келет. Себеп дегенде башка баягы чен өлчөмдөгү жысыктар менен биз пирамида аркылуу гана нур тартып, ошол энергетика менен обеспечить алабыз да жердичи. Анан барып бара эл көнгөнчөчү. Ошентип анан биз кирип кетебиз бул дүйнөгө. Жомок жашоо. Караңыз, эми бул пирамидаларды ким салыш керек? Ошол эле эл салат. Эл ичинде чыгат ошону сала турган өзүнүн бир талапкерлери, өзүнүн бир мастерлери. Бул убакка чейин элдер мечит салып кирсе, жүрүшкөн болсо эми пирамидалар салып ташташат экен да. Бирок эми мында түшүнүү менен салыш керек да. Муну любой эле киши сала бербейт, мен пирамида салып коеюн. Мунун баары үстүнөн көрсөтүлөт да. Мисалы бизге чейинки баягы атланттар, лемурлар салып кеткен пирамидалар фараондор салды деп атпайбы? Чынында алар эмес, чынында салынган атлант, лемурдан калган. Египеттеги? Ушунчалык алар бизге караганда ушунчалык акылдуу болушкан, же болбосо ушундай өнүгүшкөн, жөндөмдүүлүктөрү бийиктеп кеткен. Ошон үчүн алар ушу башка планеталар менен байланышканда ошолорго пирамидалар аркылуу алардын нурун тартып алышкан да. Ошон үчүн свет керек болсо свет ала алган да, ушундай сыяктуу нерселерди кыла баштаган да. Жетпей калбады аларда. Карабайсызбы эми? Аларды ошо жеткизбей койгон себеби азыркы эле биздикидей окуя бизден канчалык ал мыкты болгону менен, бирок ошол убакта булар дагы өзүмчүлдүк өтө күчтүү болуп кеткен. Атланттарда? Атланттарда. Ошол мисалы менин боз үйүм болду деп коелучу булчу. Анан ошо келген элдер аягып атпайбы? Элдер аягып дарысы аягып кетет. Себеп дегенде менде энергетиканын күчүнөн болуп атат да. Ошондо бирөө келет, мен деле барып боз үй салып алсам мындай болот турбайбы деп барып ал ачкан. Дагы бирөө келип алып, дагы бир пирамиданы ачкан. Ошентип пирамидалар көбөйүп анан кийин бул энергетиканы булар чачыратып алган да. Көрсөткөн, бизге ошондой көрсөткөн да, анан ошонун негизинде булар кыйроого түшкөн. Пирамидалар аркылуу жана жакшы нурларды, энергияларды тартып атса, демек Египетте уже даяр пирамидалар бар да. Значит, алар эмне болот? Биринчи алтын доорго египеттер өтөбү?
Жок, эми алар ошол убагында кандай Ошол болгонун пирамидалар билбейм, иштейби бирок дейм да? иштесе керек азыр делечи. Эми аны текшерип барган эч ким жок. Научный ученыйлардын баары деле ага көп көңүл буруу элек да. Алардын көбүнчө бул качан салынган, кантип оор таштар курулган, кантип жанагы бул таштарды кескен, кантип ойгон дегенге али жетпей атпайбы баштарычы. Себеп дегенде бүгүнкү учурда биз мунун баарын илимден билип калдык да. Керек болсо таш пахтадай жеңил болуп калат экен да. Адам ошону жасап койчу экен да. Анан кийин жана майды кескенде бычак деле кадимкидей кескен да. Мисалы Манас атанын деле жаткан жайын барып көрдүңөр беле? Тоостороодо. Ошол жерде барсаң таң каласың, тоодун ичинен тооду сыртка ташып салган да. Ошонун ичине Манас атанын жана жаткан жайы курулду деп айтат да. Анан карап отсаң акыл жетпейт да. Бунун баарын каяктан чыгат, кантип көтөрүп чыкты бул таштардын баарын. Ушунчалык зор эмгек, зор жумуш керек да. Көрсө ошол кийин өздөрүнүн аянында берилген ошо китептеринде бар экен. Бир канекейине бир 40 кыстап келеби, бир башка улуттагычы. Бала ошолор дубакөй болсо керек ушундай таштарды эриткен. Анан ошолор келе, анан ошолорду кылганда алардын кылычтарында 2 мүйүстүү болгон дешет. Анан ошондо как жана майдай эле кесип эле, булуттай эле жеңил кылып эле алып анан каскан дейт да. Но андай нерсе азыр ошо келип калдык да, биздин цивилизациянын өзү ошо келип калдык да. Себеп дегенде бүгүн биз билип калдык да, аң сезим баарын жасайт экен. Биз аң сезимди биз ноунда эле көргөн нерсеге пайдаланып көргөнбүз да. Азыр биз аң сезимди иштете турган убакка келип калдык. Аң сезим баарын жазарын, керек болсо томпоп коелу. Жакшы айттыңыз Бакыт байке, пирамидалар жөнүндө. Бакыт байке, азыр биздин көрүүчүлөр сиздин колуңуздагы мончокторду көрүп алып Бакыт байке эмне кылып атат деп ойлошот го. Ушул жөнүндө түшүнүп бербейсиз? Бул эмне тесмеби? Бул эмне менен ойноп отурасыз байдан бери? Бул мен буну кандай атаса деле болбойт, бирок баягы мен ушуга көнүп калгам, ойду топ-топ, ойду чачатпай кармагангачы. Бул ойду кармагачпы? Ансек болот, ошо ой бир топтолуп, өзүң баягы ошол ойду жаратып отурасың да. Мисалы азыр деле ошол сүйлөп атканда ар кандай сезимдерди топтоп, сөздүн кубатын топтоп, өзүнчө бир чоң бир жардамчы курал да адамга. Мен ойлойм ушу бекеринен тесмеде чыкпаса керек, элдин баары бекеринен тесме тартпайт окшойт. Бул аябай ойду бир токтотуп турат да. Жок, тесме менен обычно зикир чалат го. Жок, эми менин оюм боюнча мен ошентип ойлойм да, мынтип ойлойм да. Мисалы сиз немени көрдүңүз беле? Күйдө беле унутуп калам мен ушундай. Бир сууду ортосунан бөлөт го, элди куткарып келатып. Египеттенби? Египетте ошо какта болот, бир кино бар э. Ооба. Сууду бөлөп, суу чарчап кетип анан эл алып өтөт да. Ошондогу Моисей беле ушун. жана кылыч менен чабат да ошондо. Ошо неме кылып эки жакка бөлүнөт. Ошондо кылыч шилтейби? Билбейм ошо эмне шилтегенин. Ошо кызык жери бар да. Кандайча андай болуп кетти. Же колундагы көтөрүп келаткан нерсени жерге койсо жылаан болуп кетет да. Таягы. Таяктардан кармагат анан кандайча деп таң кала берчүмүн да мен. Көрсө ар бир беши жандуу да. Мисалы сиз деле колуңузга алып алып эле оногу бизде аса таяктар деп коет го кыргыздар. Ошону алып алып, ошо менен оюңуз бир болуп, ошого ой салып берсеңиз, ошол жандууга айланып кеткен да. Карасаң кандай сыйкырдын түрүчү. Ошон үчүн ар бир адам эле жанагы бир бала келип айтып берем го, бир бала келип кокуй мен таксистмин, атам да жок, апам да жок, аялым да жок, үйүм да жок. Болгон ушул машинем. Ушул мага ушул менен жан багам. Буну мында болсо мына бүгүн стоого алып барсам бүт жаан ремонт кылыш керек экен. Азыр акчам жетпей калды ремонткочу. Эми мен эмне кылам, башка иш кыла албайм деп келген да. Ошол жерде ыйлапчы. Анан мен күлгөм да, мен бир стол эле сага машинең айткандай десем таза болбойт да. Жок, мени иске бирөөлөр жиберди. Ошол жооп берет депти. Ана деген кокуй ден жооп берем, анан ары карап бери карап отурган. Бирок да неге деп оюм, сезим ой келди да. Жан салганды үйрөт депчи.
Жан салгандан да мен өзүм деле жакшы билбесем керек, жан салганда баланын көңүлү үчүн менен айттым да кел эки нерсе айтайын. Биринчи нерсе ыраазычылык. Машинеге бала сары май сыйпап, сары май деген кыргызда майдын куту болот да. Илгертенчи. Ыраазычылык бир. Экинчи нерсе бул жан салганды үйрөн депчи. Анан тиги бала ишенген деле жок, бирок эми айла жокку дейм, ошо анан макул болуп анан ошо мен ошол бала экөөбүз сүйлөшүп анан жан салгандарды үйрөтүп өзүм билгенде. Анан кетип калды. Ошо бала бир жылдан кийин келди да, келгенде таанып калды. Эми эле шайыр өзү толуп алыптыр эле. Келип алып мени ата деп кучактап. Өзүм таң калат, мен сен кимсиң десем, ай мен баягы жетим таксистмин дейт. Анан ошондо ошол бала айтып берип атыр да мага. Анан мен кайра кызыгып атам да, кандайча болуп калды, кандайча. Унутуп калдыңызбы? Өзүңүз мага үйрөтүп алып депчи. Анан көрсө ошол убакта сезимдер менен айтылса керек. Ошо жан салды дегенде азыркы эле мен айткан нерсеге окшош да. Бир нерсеге адам жан салса же ушу комнатанын ичине адам жан салып койсо, бул комната тирүү катары иштейт да. Мисалы ошол жерден пайдаланып элиме айтып кете элем. Мисалы ар бир үйдө бакыт болуш керек. Үйдүн куту как бакыт болуп иштеп туруш керек. Мына ошол бакытты ар бир үй менен кармаш үчүн, же ошол бакыттын нуруна бөлөн үчүн бир үйдүн ичине бир чоң сүрөт, портрет кылып илипчи, мен эң бактылуумун дүйнөдө. Же биз бактылуубуз деген бир неме илип коюш керек да. Портрет эмне бирдекенчи. Анан ошого эртең менен турган сайын ак дилинен биз бактылуубуз деп айта берсе, ар кимден чыккан сөздүн куту же кубаты ошол эдер кеткен ошол үйдө пайда кылат. Анан ошол үй өзүнөн өзү билинбей эле андагы баягы жамандыктардын баары кетет да, жаран позитивди орнотуп коюшту да. Анан баары гладкий болуп кетет да. Баары адамдын колунан, адамдын сөзүнүн кубатынан. Бакытбеке, ошонучу тиги мен бактылуумун деп, например, жазып илип алдык деп коеюн. Эми ошону орусча деле боло береби? Болсо керек, эмче болбойт. Же кыргызча. Просто мен айтып атам дейм, баягы балдар орусча сүйлөп атпайбы азыр. Анан мен бактылуумун деп жазып илип койсо, балдар окуганда анын баары сезбейт деп атам да. Ошону сезди. Аны ошону сезиш үчүн баягы орусча жазып илип койсо, алар баягы сезет да деп атам да. Кече берде кандай сөз болду? Кече берде өтүп аткан сабакта да мындай нерсе болду да. Сен жаратмандык деген эмне деген сөз болду да кече. Ал жөнүндө экөөбүз сабак өтөрбүз. Мына жаратмандык кайдан келет деген нерседен сөздөр болду да. Анан ошо жерде отурган элге мындай түшүнүп бердик. Жаратмандык бул сенде. Жаратмандык каякта деген суроо болду. Жаратмандык сенин аң сезимиңде. Аң сезимиңде бизде кыргызда көмүскө аң сезим деген бар да, билесиз да? Көмүскө аң сезимиңде. Подсознание. Подсознание дейби же бизде эмне деп коет? Дер деп коебу. Подсознание да. Сознание, подсознание. Эгерде адам кече мен бердегилердин баарын отургузуп гүл бердим да. Оюңуздабы? Айтып элечи, мына. Айттым да бердегилер, кана көзүңөрдү жумгула да. Мени көрдүңөрбү, көрдүңөр. Эми силер мени элестеткиле, кандай көйнөк кийип отурам, эмне сүйлөп атам. Анан ошону 3 жолун туруп менин немени элес кылгыла, мен силерге гүл берип атам. 3 жолдон анан баары аткарат да, эмне болду дейт. Эчтеке жок, силердин подсознание деп коебуз го, жанагы көмүскө акылыңарга жазылып калды. Ошо мени көргөн нерсең, мени берип аткан нерсени. Болду, ал подсознание иштей баштайт. Мен как будто ошол силерге гүл берип аткандай ошол нерсени алып жасайт. Анан ойлоп жүрбөйбү, эртең бакыт гүл алып келип тапшырат деп. Жок. Бирок ошондой ситуацияга силерге алып келет. Подсознание баарын жасайт деп айтылат го. Бүт ошо көмүскө акылдан да. Көмүскө акыл баарын жасайт. Бул жөнөкөй эле мындай айтканда вещтер, мунун баарын адам билип алса, эч кимиси мындай айтканда кыйналбайт эле да. Адам өзү зор күч да, өзүнө жашаган зор күчтү адам өзүнөн ачат эле. Ошон үчүн айтылган да, өзүңдү таанып алсаң,
корсуң, таанысаң зорсуң деп. Эми жанагы жан салууга кайрылайлычы Бактыбек, ушул момент мага аябай жагып калды. Жан салганды үйрөтүп койбойсузбу эми бизге деле? Жан сала турган нерселер көп үйдө. Bunun баарына ошол сен сүйүү мээримди бир жолу эмес, көп жолу кайталап ошо энергияны салып жүрсүң керек да. Баардык нерсе муктаж. Ошо деп ал бизге көзгө көрүнбөйт да. Өзү аткан өзүмдүк барбы, жажы багып аткан малың барбы, баардыгы муктаж. Энергияга муктаж да. Сиз ошо энергияга сүйүү мээримди сала берсеңиз, мисалы күнүгө эле жакшы көрүп сүйө берсеңиз, ошол кадимки тирүүдөй болуп сизди карап калат да. Мисалы кээ бирлердин колунан гүл өсүп атпайбы, кээ бирлеринен гүл өспөй атпайбы? Ошол сыяктуу да бирөөнүн энергетикасы баягы ага кирип кетип атат да, гүлүнөчү. Гүл өсүп кадимкидей солуп бараткан гүл тирилип кетип атат да. Ошол сыяктуу эле жан салып койсо болот да, баардык нерсеге. Жансыз нерсени мындайча айтканда жандууга айландырып койсо болот. Сон. Ушуну билип туруп эле анан кийин ишке эметпейт экенбиз да. Колдонбойт экенбиз да. Жазабайбыз. Айткан киши жокпу же билбейм мен. Негизги адамдар 98% адамдар эле ушу эмеде подсознаниеде жашайбыз да. А бирок ошону пайдаланбайбыз да. Ошол жака эмне информация киргизгенибизди билбей эле тура эмес информациялар киргизип алып атпайбызбы? Мүмкүн мисалы. Мындай да, үйдөн чыгып атканда кыргыздардын баарында эле. Жолотасы жоламан колдосун, же кыдырым жолдош болсун деп айтышат да. Илгери айтып келген да. Бирок муну да до конца эл билгенби, билген эмеспи. Мисалы ошол эле айтып аткан нерседе подсознание кандай иштейт да, мисалычы, сен айтып аткан нерсе ал болот, болбойт деген болбош керек да. Сен ошонун ичинде жашашың керек. Мына ошол Кыдыр ата дегенде эле Кыдыр атаны элестетип, келип эле батасын берип сени колдоп атканын ошондо иш кылыш керек. Ошондо сен ошол нерсени өзүңө отургузуп саласың да. Ошол энергия сага отуруп калат. Ал иштейт да. Эгер ушул эле жөнөкөй нерселерди билип алса элибиз, аябай сонун нерселерге жетишет да. Сон, рахмат. Бактыбек, бар болуңуз. Сонун нерселерди айттыңыз бүгүн дагы. Улантабыз дагы маегибизди буюрса. Бар болуңуз, ар дайым жарык болуңуз.